Берүүсүн амандашып жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Буюрса 2,5 саат бою сиздер менен бирге болмокчубуз. Мына ушул убакыт аралыгында сиздер дайыма бизди көрүп турсаңыздар, кызыктын баары алдыда. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Бирим телеканалынын жаргылчак көрсөтүүсү өз ишин улантат. Түз эфирде анын алып баруучусу мен Жусупбек Кошмат уулу, ошондой эле кесиптешим Абай Башиевич болмокчу. 2,5 саат бою саат 7-ден 30 минут өткөндүгүн көргөзүп турат, Жусуп. Мына ушул убакыт аралыгында биз менен бирге болуңуздар. Жана эгерде Ош Бирим телеканалынын ушул башынан баштап көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткан жарандар болсо, дароо бизге Ош Бирим чекит KG сайтына кирсе, мына ошол жерде түзөө бөлүкчөсү бар. Мына ошол бөлүкчөнү бассаңыздар, бизди онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Эгерде бүгүнкү берүүнү өткөрүүгөн жарандар, аттин көрбөй калыпмын деген жарандар боло турган болсо дагы камсанабасын, анткени бизде дал ошол Ош Бирим чекит KG сайтына дагы, ошондой эле YouTube баракчабызга дагы мына ушул берүүлөрдүн бардыгы жайгаштырылмакчы. Ошондой эле программанын жүрүшү боюнча алдын ала айта кетсек, алдыда аба ырайы, валюта курсу, ошондой эле өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Күн тарых түрмөгө, күн тарыхында бүгүн кандай окуялар катталды экен деп жатсаңыздар, биздин ошол күн тарых түрмөгүнөн тааныша аласыздар. Ошондой эле эртең күнгө аба ырайы кандай болот экен десеңиздер, мына ошол аба ырайы туурасында маалымат, базар баасы туурасында маалымат, ошондой эле валюта курсу туурасында маалыматтар биздин берүүбүздүн алкагында. Ошондой эле акыркы катталган, бүгүн катталган жаңылыктардын баары дагы мына ошол Ош Бирим жаңылыктары түрмөгүнөн көрө аласыздар. Ал эми азыр биз бүгүнкү теманы айта кетсек, бүгүнкү тема урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген наристелердин төрөлүшү тууралуу болмокчу. Анын негизи себептери эмнеден? Ымыркайлардын төрөлүшү, мунжу төрөлүп калышынын себеби негизи эмнеде? Бул тууралуу биз алдыда адистерден кеп кеңештерди сиздерге жеткизебиз. Ошондой эле Абай Башиевич менен бул тууралуу кеп кеңештерди айтып, талкуу жаратабыз. Өз оюбузду билдиребиз. Негизи бул теманы тандап алуубуздун дагы бир себеби бар. Анткени бүгүнкү күндө ошол мунжу төрөлүп жаткан, же башкача айтканда мүмкүнчүлүгү чектелүү төрөлүп жаткан наристелер күн санап өсүүдө. Статистикага караганда будан 5-6 жыл мурунка караганда дагы бүгүнкү статистика аябагандай эле көп. Ошондой эле мына ушул теманы сиздерге кенен талкуулап, сиздер менен биргеликте сиздердин пикириңиздерди, ошондой эле өзүбүздөрдүн дагы оюбузду бир ортого салып, бир жакшы орток пикир келтирели, жана ушул маселени толугу менен чечип салбасак дагы кайсы бир деңгээлде ошонун чечилүүсүнө себеп бололу деген жакшы ниет менен мына ушул теманы козгоп отурабыз. Албетте, эгерде урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде да кандайдыр суроолор жаралса, биз дал ушул экрандагы номерге байлансаңыздар болот. Биздин берүүбүз түз эфирде улантылат. Түз эфирде улантылат. Жана экран алдында телефон номерлерин мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн. 0551 коду менен 370077, ошондой эле 03222 коду менен 56355 телефон номерлери сиздердин кызматыңыздарда. Мына ошол телефондорго байланышка чыгып, бизге өзүңүздөрдүн сунушуңуздарбы, же сурооңуздарбы, же айтор пикириңиздерби бизге узатсаңыздар болот. Эгерде бизге суроо узатууга телефон аркылуу мүмкүнчүлүк болбой атса, бизге түз эфирге чыгып Абай Нурбалишевиков деп мен Facebook'та баракчамды издесеңиздер, мына ошол жерде азыр жанып турат. Мен сиздердин сурооңуздарды кабыл алам. Жана ошол келген адисибизге мына ушул суроолорду узатып, сиздерге болушунча жооп алып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү программанын жүрүшү Жусуп эркин форматта кылайлы, буюрса коногубуз да келип, мына ушул наристелердин мунжу төрөлүп калып жатышынын себеби эмнеде? Бул ошол көрсөткүчүнүн саны өсүп жаткандыгы эмнеде экендиги туурасында кенен маалыматын берет, жана ошолорду айыктыруунун же болбосо ошол калыбына келтирүүнүн жол жоболору менен дагы бөлүшүп кетмекчи. Андыктан 2,5 саат бою бизден эч кайда алыстабаңыздар, жана бизди көрүңүздөр. Абай, негизинен эле жашоодо ар кандай себептер болот эмеспи? Мисалы айта кетсек, бүгүнкү биз сүйлөшүп аткан майып төрөлгөн балдар тууралуу, бул тубаса болуп төрөлсө, ал эми ар кандай кырсыкка кабылып майып болуп калгандар да кездешүүдө. Андыктан биз бүгүнкү берүүбүздө бул майыптардын тең укуктуулугу боюнча да айтып өтөбүз. Ошондой эле ымыркайлардын эмнеден улам ушундай төрөлүп жатат деген да сөздү козгойбуз. Бирок буга байланыштуу сага бир суроо берип келе жатат-дачы. Эмнеден улам ушундай күн санап же болбосо жылдан жылга ымыркайлардын наристелердин мындай мунжу төрөлүп калышынын себеби эмнеден деп ойлойсуң? Жакшы суроо. Балким бул суроого так жоопту биздин келген адисибиз береттир, бирок мен ага чейин өзүмдүн оюмду айтайын, бул теманын алкагында. Мен оюмча бүгүнкү күндө бул нерсе биринчиден жакын туугандардын
баш кошуусу. Бул нерсе ушул биздин динде да каралган. Жакын туугандарың менен баш кошпо, алар махрам, намахрам деп да ушул динде бөлүнөт атайын. Намахрам дегендер менен биз баш кошсок болот экен. Ал анткени биз ал адамдар менен баш кошуп, бири-бирине эгер үйлөнүп, үй бүлө кура турган боло турган болсо, алардан жаралган балдар мындай акыл эсине же болбосо ден соолугунан ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп төрөлбөйт экен. Мына ушул нерсе дагы бирден бир себеп деп ойлойм, жакын туугандардын баш кошуусу. Бирок абай сөзүңдү бөлдүм, кечиресиң, бирок бүгүнкү күндө менин билишимче көп учурда эле ата-энелер ушул айылында кошунан коланы биздин көрүп жүргөн, билип жүргөн кыздын албайсыңбы деп ушундай балдарына сунуш берип, ошол билип жүргөн коңшусуна, колоңунун кызына үйлөндүрүп атат да. Буга сенин көз карашың кандай? Деги эле биздин айтып аткан ымыркайлардын мунжу төрөлүшүнө ушунда себеп тийбейби? Кандай ойлойсуң? Бул себеби тийишин мындай жактан карашыбыз керек да, Жусуп. Балким ошол кошунасы болсо деле, балким ал ата тегин карап келгенде бири-бирине тууганчылыгы жоктур. Ал эми мына ошол нерсе көйгөйлүү. Эгер ошол кошунасын, апасы айтты, же атасы айтты, мына ошол кошунабыздын кызы жакшы, тартиптүү, ошол кызга эле үйлөнбөсөң болбойт дей турган эме боло турган болсо, анын жет атасын, бизде изелтеден бери бул нерсе келе жаткан. Балким ошол жет атасы эмнеге кере, тиймегиле деген дагы биздин ушундай пикирлерди угуп жүргөнбүз. Мына ошол жет атанын бирден бир ошол тийгизген таасири да мына ошол жерде болсо керек. Жет атасын сураштырып, онун чоң атасы ким болгон, бабасы ким болгон, бубасы ким болгон, теги ким болгон деп туруп, илгери биздин ата-бабаларыбыз мына ушундай сураштырып, анан кийин балдарына кыз алып берип, же болбосо кыздарын турмушка узатышкан да. Ал эми бүгүнкү күндө ошол жет атасын сураштырбоо дагы бирден бир ошол мунжу төрөлүп жаткан балдарга себеп болуп жатса керек. Дагы баарыбыз эле билгендей, адистер, дарыгерлер ошо болочок энелерге кеп кеңештерин мындайча берип келет да, ошол тамеки, чылым чегүүдөн, спирттик ичимдиктерден, ошондой эле сапатсыз тамак аштардан алыс болгула, аны колдонбогула, ушунда жана түйүлдүктө баланын пайда болушуна доо кетип, майып туулуп калышына майып туулуп калышы мүмкүн деген да кеңештерин айтып келет. Бул эми илимий изилдөө жактан алганда дагы бүгүнкү күндө бул нерсе факты катары дагы келтирсек болот. Анткени мисалы түнкү клубтарга же болбосо кафе, ресторандарга барсак, кечинде чегип алып, чегип отургандар, спирттик ичимдиктерди колдонуп отургандар, негизи эле кафе, ресторандарда эмес, көчөдө дагы бүгүнкү күндө кадимки эле биздин аял заты, биздин эртеңки эне болуп турган кыздар тамеки чегип же болбосо спирттик ичимдик ичип алып мас болуп жүргөндөрүн көрүп атпайбызбы? Мына ушул нерсе дагы өтө чоң бул маселеге курчушуна жол берет. Анан да абай, билесизби, көпчүлүк учурда ушул клуб болбосун же болбосо кандайдыр бир эс алуу жайларда да мына азыркы күндө жана кальян деген нерсени болочок энелерибиз чегип жатканы мына кандай карайсың? Ушунда бир таасири тийиши мүмкүн да. Менин бул жеке оюм дачы. Сенин оюң кандайча? Көпчүлүк айтып келет да. Көпчүлүк айымдар айтат да, бул жөн гана эч кандай мунун таасири тийбейт деп ушундай гана актануу сөздөрүн айтат да. Сенин оюң кандай? Айтчы ушунда. Телекөрүүчүлөр бизди көрүп алып, балким сен журналист, мен конокко келген эксперт катары болуп калган окшойт. Менин баарын эле сурап атасың, абай бул кандай деп. Эми колдон келишинче ошол өзүмүн билген аракетимче бир жооп берейин. Бирок мен эксперт эмесмин, Жусуп. Абай, болгону бул нерсени сурап жатканын себеби сөзсүз түрдө бирөө балким сенин айтканың мен колдоп баштан тактык жаралат деп коя, бирибизге ушундай пикирибизди билип, балким тактык жаралат. Ооба. Кальян колдонуу, кальян колдонуунун эч кандай зыяны жок, эч кандай пайдасы жок деп атабыз. Анда зыяны жок болсо да пайдасын деле жок деп туруп эле чекпеле ойбойлуу деген ушу пикирди сунуш келет да мендечи. Кальян чексек эмне болду? Зыяны жок экен. А чекпеле ойбойлуу андан көрө не ого биз ушундай башка орусча айтканда зависимый болуп атабыз, туурабы? Мисалы ошол нерсе миң зыяны жок болгону менен ошол нерсе адамдар бир чеккенден экинчи жолу чеккиси келип атат да, туурабы? Кумар кармап атат. Мына ошол кумар кармоосу дагы бул ден соолукка зыян да. Жөн кумар карматпайт, демек анын составында никотин бар. Ошону чеккен адамдар, эркек болобу, аял болобу, баары бир келечек тукумунун улоосуна бир терс таасирин тийгизет. Ооба. Ал эми азыр мен сага, Жусуп, суроо узатайын. Ал эми сенин оюңча кандай дейсиң? Бул наристелердин мунжу төрөлүп калышынын себеби эмнеде болуп атат? Сенин оюңча. Ооба. Абай, негизинен үстүдө айтып өткөндөй эле, буга ар кандай себептер болушу мүмкүн.
Алардын бирөө экологиялык аба ырайынын бузулушу. Буга бирден бир себеп болушу да мүмкүн. Ошондой эле айтып өткөндөй эле болочок энелердин, дарыгерлердин кеп кеңешин укпай өз алдынча дары дармектерди ичүүсү, бул бир илимий жактан айтып келгенде себептери. Ошондой эле ислам диниде айтып келет, жакын туугандарыңа менен баш кошпо. Анын себептери мындай деп айтып келет. Мен ойлойм, негизинен бул бири-бирине эриш аркак келген сөздөр туура. Ушулардын себебинен мүмкүнчүлүгү чектелген ымыркайлардын төрөлүшү ушундан деп ойлойм. Бирден бир себеп. Мына ушуга дагы бир себеп кошкум келди да. Менче жана айтып өтпөдүм, экологиянын бузулган депчи. Чындыгында илгери биздин ата-бабаларыбыз таза барайында, жайлоодо таза азыктарды, чыныгы ушул химикаты жок азыктарды пайдаланып жүрүшүп, жаштары да узак болгон. Ошондой эле дени чың, мындай саламаттуу, ушундай балдары жаралган ошол убактагы кишилерди азыр деле көз алдыбызга мындай бир алып келе турган болсок, здоровый, орусча айтканда ушундай адамдар болгон, Азыркы убакта дагы мына ушул нерсенин айынан балким мунжу төрөлбөшү мүмкүн, бирок биздин тукумубуз улам кичирейип эле баратат. Мисалы экология, мисалы кыйратып завод фабрикаларыбыз жок болуп, аба ырайын булгабаган менен техникалардын көбөйүп кетти. Мисалы машина толтур азыр көчөдө бир шаарда күнүнө биздин Ош шаарына эле 100 000 деген машина кирип чыгат экен, элестетип. Мына ошолордун чыгарган уулуу заттары дагы бул адамдын ден соолугуна зыян алып келет. Ошондой эле илгери тамак аш колдонгондо таза тамак аш колдонгон. Ал убакта каякта дейсиң, Кытайдан келген химикат кошулган тамактар, же болбосо азотко бышкан картошкалар каякта дейсиң. Мына ошолордун бардыгы бүгүнкү күндөгү мына ошол маселенин жаралуусуна, же болбосо ушул маселенин актуалдуу болуусуна бирден бир себеп болуп отурат да, мен оюмча. Мен да кошумчалап кетсем, абай туура айттың. Бүгүнкү биздин жеп аткан тамак аштарыбыз баары химикат деп айтсам болот. Анткени баары эле коңшу өлкөлөрдөн химикат кошулуп келе жатат. Өзүбүздүн продукция натуральный дегенибиз менен биздин өндүрүлгөн азык түлүгүбүз чет өлкөгө экспорттолуп кетип жатат. Мунун айынан мажбур болуп калабыз. Коңшу өлкөлөрдүн азык түлүк продукциясыны алып жегенге. Анан да менде бир ушуга бир ой бар да. Мунжу төрөлүп жаткан балдардын дагы бир себеби ошол аял боюнда бар кезинде, баласы боюнда бар кезинде, наристе боюнда бар кезинде үй бүлөдөгү чыр чатактар, балким ошол мындай фактылар кездешкен да. Баягы аялын катуу уруп коюп, ичине катуу уруп койгон, же болбосо ичине катуу тееп койгон, же болбосо аялын ушундай оор жумуштарга жумшап, аялы жыгылып түшкөн, ушундай себептерден дагы ошол ичиндеги наристеге доо кетип, ошол залакас тийип, наристелер ошол мунжу төрөлүп калгандын дагы бирден бир себеби ошодо. Ошондой эле балдардын акыл эси, же болбосо башка акыл эси, аң сезими жайында болуп төрөлбөсүнүн дагы бир себеби катары үй бүлөдөгү ошол 2 кат убагында, аялдын 2 кат убагында үй бүлөдөгү чыр чатактардын көп болуусу. Үй бүлөдө мисалы уруш талаш болот деп коет, бирок айрыкча ушул убакта биз айымдарга бир башкача камкордук кылышыбыз керек да. Анын көңүлүн түшүрбөй, ага музыкаларды угузуп, же болбосо бир башка сейилик алып чыгып, жакшы камкордук көрүш керек. Ошондой эле баягы балдардын аң сезиминин дагы бир бузулуусуна ошол үйдөгү кыйкырык, жаңжал дагы бир себеп болуп атат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бага чейин эле айтып өткөндөй, ошол үй бүлөдөгү турмуштун ошол эле болочок эненин көп запкы жеши түздөн-түз таасирин этет. Мына жерде менде бир маалымат турат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда дейт, Кыргызстанда 161 000 майып расмий түрдө катталган экен. 161 000 майып. Дени сак болуп өнүккөн өлкө деген сөз бекеринен чыккан эмес да. Биздин улутубуздун, биздин ар бир жараныбыздын дени сак боло турган болсо, алар өз алдынча иш кылып, өз алдынча аракет кылып, өз алдынча бир алдыга талпынуу, мамлекетке кайсы бир деңгээлде салым кошууга бир мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми майып төрөлүп кала турган болсо, эми майыптардын ичинен да бар. Кайсы бир деңгээлде ошол топтогу майыптар өз арабызын өзү сүйрөп жүргөндөр бар. Ал эми такыр эле баягы жараксыз болгон, жумушка жараксыз болгон, же болбосо ошол өзү оокаттанып, өзү тамактана албаган жарандарга дагы бир адам кошумча караш керек болуп, мына ошол мамлекеттин дагы өнүгүүсүнө бул нерсе терс таасирин тийгизет экен. Абай, жана статистиканы айтып өттүң, бул негизинен эле мен айткым келип жаткан, бул негизги расмий түрдө катталганы. Ал бул жөлөк, бул
ала тургандары. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсүнө таянсак, өлкөдө 800 миңден ашуу мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар экен. Анын ичинде жана биз айтып өткөндөй мунжа төрөлгөн балдар. Өкүнүчтүүсү жылдан жылга сандын өссү көбөйүп, анын азаюшу азырынча негизи ошол калкыбыз 6 миллионго жетип калды деп бир сүйүнүп ошо калкыбыздын саны күндөн күнгө өсүп атат деген менен бирок ошол эле учурда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын дагы ошо бул дүйнөгө келип аткандыгы дагы бир өкүнүчтүү. Бул нерсеге коом балким мамлекеттик саясат жүрүшү керекпи деген дагы суроо туулат да. Сен буга кандай карайсың? Мисалы, бала бакчадан тартып, арак ичпегиле, тамеки тартпагыла, ошондой эле жакын тууганыңарга үйлөнбөгүлө, ушундай деген бир саясат жүрүш керекпи дейм да. Мисалы, көпчүлүк нерсе, көпчүлүк катачылык мына ушул маалыматсыздыктын айынан келип чыгат экен. Сен буга кандай карайсың? Абай, туура айтасың. Буга чейин деле бизде ата бабаларыбыз айтып келе жатпайбы? Бир тууганың менен, жакын туугандарың менен баш кошууга болбойт. Же болбосо ичимдик ичкенге, чылым чегүүгө болбойт деп. Мен ойлойм, буну негизи эле буга бөгөт коюунун жолу мыйзам түрүндө гана бөгөт койсо болот деп ойлойм. Мыйзам чыгарыш керек бул түрүндө. Бул жөнүндө мыйзамдын негизинде ошол баш кошуп жаткан жарандарга нике күбөлүгүн бербөө, кандайдыр бир кысым көрсөтүү жолдорун ойлоп табыш керек деп ойлойм. Ошондо гана бул нерсени бөгөт койсо болот. Кысым десек, балким одонораак болуп калаттыр, балким чектөө киргизиш керек, же болбосо бир ошол жакын туугандар үйлөнө турган болсо, мисалы, ошону кайсы бир деңгээлде статистика башкармалыгынан изилдеп, же болсо айтор кайсы бир ошол тиешелүү кызматтардан изилдеп, эгерде булар жакын туугандар боло турган болсо, аларга нике күбөлүгүн бербөө, же болсо мамлекеттик ошол колдоолордон мындай чек киргизип коюш керек да. Менимче ошондойду дагы сен айтып атканың да туура болот. Ооба, негизи айтайын дегеним ошол орчундуу болуп жатканы үчүн бул нерсени аябай мындай көңүл бурбаса, антпесе буга чейин деле айтылып келе жатат. Биз азыр экөөбүз айтып аткан маалыматтарды буга чейин деле айтылып, угулуп келе жатат. Бирок ошентсе да пендечилик кылып, көңүл кош мамиле жасап кылганыбыздын себебинен ушундай ымыркайлардын төрөлүшү болуп жатат деп ойлойм. Туп-туура. Аябагандай туура белгиледің. Ушул жерде мен сага кайра да бир суроо узаткым келди. Көңүл коштук деп атасың, көңүл коштугубуздун айынан деп. Эмнеге көңүл кош болушубуз керек биз? Элестет. Эртең төрөлгөн балдарың мунжу болуп калышы мүмкүн, майып болуп калышы мүмкүн. Сен өмүр бою бул балаңы карап олтуруп, сен кыйналасың да. Мисалы элестет. Балаң Кудай сактасын, бирөөнүн баласы эгер ушундай мунжу төрөлүп калган болсо, анын ата-энеси өмүр бою кыйынчылыктар да. Ошон менен бирге өмүр бою өзүн жеп өтөт. Эмнеге ушундай оор маселени биз көңүл кош карайбыз? Абай, мен айтайын дегеним мындай да, бизде жана сүйүү адамдын көзүнө көр сокур кылат дейт го. Мен ойлойм, буга негизги эле себеп ушул деп да ойлойм дачы. Ушул сүйүп калганда анын акыр-чүкүрүн аркы беркисине карабай эле үйлөнүп алат го деп ойлойм да. Мен азырынча үйлөнө элекмин, бирок ошентип болжол кылам дачы. Сен кандай ойлойсуң бугачы? Үйлөнгөн катарыбы? Үйлөнгөн катары. Негизи сен буга балким бул нерсенин дагы кайсы бир деңгээлде, кайсы бир процентти пайызы чындыкка жататтыр. Чындыгында сүйүү бака сүйүүнүн көзү көр деген сөз, мында ошол сүйүүнүн көзү көр деп эле бир кызды жактырып калатырган болсоң, айылыңан ошол кыздын артынан түшүп жүрүп, анын балким кылык жорун изилдейтерсиң, бирок ал кыздын ата бабасы ким болгон, тууган болбосо дагы анын уругу кандай адамдар болгон, мурда ким болгон, анын чоң атасы ким болгон, чоң энеси ким болгон деп бизде изилдөө таптакыр жок кесе болуп калды. Бул нерсени аябагандай туура белгилеп өттүң. Азыр эми биз кезек жарнама түрмөгүнө келип калды. Мына ошол жарнама түрмөгүн берели, андан ары жалпы биздин телекөрүүчүлөрдү бүгүнкү акыркы катталган жаңылыктар менен тааныштыралы. Анан кийин кайрадан түз эфирде жарым сааттан кийин жолугушалы. Алдыда жаңылыктар көрсөтүүсү болмокчу аны.
Түз эфирде жарылчак көрсөтүүсү өз ишин улантат. Биз бүгүнкү темабызды наристенин мунжу төлөшүнө эмне себеп деп абай экөөбүз ой бөлүшсөк, бул боюнча учурда Адис студиябызга келип отурат. Аны тааныштырып өтсөм, кыймыл таяныч тутумунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугунун калыбына келтирүү борборунун жетекчисинин орун басары Асылбекова Жипар Төлөнбаевна. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин эфирге. Негизи кызматыңызга караганда буюрса биздин суроолорго толук так жооп берет окшойсуз. Кызматыңыз эле бир бул жана салмак болуп калды. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Биздин темабыздын көрсөтүүбүздүн жүрүшүн бир аз айтып өтөлү. Бизге байланышка теле көрүүчүлөр да чыгышы мүмкүн. Алардын суроосуна жооп беришибиз керек. Ошондой эле эркин форматта өзүбүздү кенен таштайбыз, галстук жок дегендей кенен сүйлөшөбүз. Бүгүн биз ушул наристенин мунжу төрөлүп калышына эмне себеп деген суроону алкаганда ошол буга чейин саат 7:30 баштап кесиптешим экөөбүз талкуу кылып атканбыз өзүбүздүн деңгээлибизге жараша. Ал эми ушуга сиз өзүңүздүн бир адистик, бир так пикириңизди, бир фактыларыңыздарды келтирүү үчүн сизди атайын конок катары чакырып алдык. Негизи бүгүнкү күндө бул маселенин актуалдуулугуна келсек, бул маселе чындыгында актуалдуу. Биз ушул жерге алып чыгып талкуулаганга бир ылайык темабы сиздин көз карашыңызда? Менин көз карашым боюнча бул туура эле тема. Эмне үчүн дегенде, азыркы мезгилде биздин өлкөбүздө айтсак болот, өлкөбүздө деп көпчүлүк балдар, майып төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Бул нерсени биздин статистикабызга карап алсак болот. Мына ошол статистикага токтололучу алгач эле. Бүгүнкү күндө биздин өлкөнү албай туралы, Ош шаарын алалы, бүгүн бир аз кичине жерден баштайлычы. Ош шаарында бүгүнкү күндө канча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар? Ош шаарында бизге толук Ош шаары боюнча маалыматым жок. Менин аны социологиялык жактан алсаңыздар болот. Ал эми бизге келип дарыланган балдарды мен айтып бере алам сиздерге. Алар бизге быйыл 775 бала келип кайрылса, ошол балдардын 445-и Ош шаарынан келип кайрылган балдар. Менин оюмча ошол жерде да бир суроо жаралат да. Булар ошол мамлекеттик жөлөк пулду алам деп атайын мамлекетке карылган гана адамдар болсо керек. Менимче ошол кайрылбай деле өздөрү үйлөрүндө өздөрү багып бакыдай каттоого тургузбай жаткан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мындан да көп болсо керек деп ойлойм. Андай балдар деле бар. Бирок бизге келген балдары көбүнчө ошол өздөрүнүн ден соолугун калыбына келтирүү үчүн ошол максатта келишет. Ошол сиздерден ден соолугуна калыбына келтирүү үчүн толук кандуу аппараттар, техникалар жетиштүүбү? Камсыз болгонбу? Бизде айтып өтсөк, азыркы мезгилде толук кандуу аппараттар менен камсызбыз деп мен айта албайм. Бул биздин көйгөйүбүз. Биз азыркы мезгилде ушул совет доорунан берки келе жаткан аппараттарды колдонуп келе жатабыз. Ошол балдардын ден соолугун азыркы мезгилде бизде жакшы эле жылыштар бар, балдардын ден соолугун калыбына келтирүүдө. Бирок азыркы заманбап техникалардын жардамы менен мындан да жакшы жыйынтыктарды берүү үчүн бизде андай жаңы аппараттар жок. Чоңураак. Ошол эмени теманы башынан баштайлычы. Негизи ошол балдардын мындай мунжу төрөлүп калышы же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп төрөлүп калуусунун себеби эмнеде? Мисалы сиз ошол дарыгер катары ошол балдар менен иштешкен адис катары бунун себептери көбүнчө изилдейсиздер да, сиздер тура эмне себептен мындай болуп калган деп. Көбүнчө себептери эмнеден болуп атат? Себептери ар түрлүү. Буларды көптөгөн факторлор бар булардын мунжу төрөлүп калышына. Азыркы мезгилде бизде көп алганда мына ички жана тышкы миграция аябай көп болгондугуна байланыштуу энелери өз убагында учетко турушуп дарыгердин көзөмөлүндө болушпайт. Кош бойлуу мезгилинде. Да, кош бойлуу мезгилинде учетко турушпайт дагы, кайрылышпайт. Анан кийин Россияда же да бир жакта иштеп жүрүп келишип эле, анан 7-8-9 айга келгенде буякка келип эле төрөлүп, анан ошол мезгилде мүмкүн ар түрлүү азыр энелерде инфекциялар көп
ар түрлүү инфекциялар. Ошол инфекциянын натыйжасында болуп балдар көпчүлүгү ушундай майып төрөлүүгө алып келип атат. Анан дагы ушу инфекциянын айынан ушул балдар өз убагына жетпей төрөлүп калып атышат. Көпчүлүк балдарды алып караганыбызда ушул төрөлгөн майып төрөлгөн балдардын көпчүлүгү өз убагына жетпей төрөлүп калганда 7 айлык, 7 айга жетпей дагы 8 айлык төрөлүп калган балдар бар. Ошолордун буларда толук кандуу мээси дагы башка органдарда толук кандуу өсүп жетилбегендигине байланыштуу ушундай майыптуу балдар төрөлүп калат. Эми мындай да аларды калыбына келтирүү жана мунжу төрөлгөн балдарды калыбына келтирүү канчалык реалдуу? Сиздерде бул боюнча канча факты бар? Бул суроого мен мындайча айтмакмын да, бул балдарды биз толук кандуу мүмкүнчүлүгүн чектелген балдарды айыктыра алабыз деп айта албайбыз. Буларды мүмкүн буларга биз айыктыра албайбыз. Баса албаган бала басып кетиши мүмкүн, отура албаган бала отуруп калышы мүмкүн, өзүн өзү камсыздап эшикке чыгып келип калгандагы бул балдар үчүн чоң жеңиш деп айтсак болот да. Мына ошол жерде бир суроо жаралат да. Бүгүнкү күндө ошол калыбына келтирүү борборлорундагы ошо дарыланып жаткан балдар мамлекет тараптанбы же кайсыл тараптан каржыланат? Азыр биздин борбордогу балдар Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан каржыланат. Дары-дармеги дагы, тамак ашы дагы бардыгы ошол жактан каржыланат. Эми алардын тамак ашына мисалы күнүнө канча акча бөлүнөт? Бир балага күнүнө канча? Бир балага күнүнө 55 сомдон акча бөлүнгөн. 55 сомдон. Анан дары-дармеги кандай болот алардын? Дары-дармеги дагы ошол Саламаттык сактоо министри тарабынан бекер берилет. Бекер берилет. Эми дагы бир суроо жаралат да, мына ошол балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү үчүн бизде деги эле адистер жетиштүүбү? Же болбосо сиздердин реабилитация борборуңуздарда жетиштүүбү? Биздин борбордо адистер жетиштүү. Жогорку деңгээлде иштеген адистер бардыгы бизде жетиштүү. Биз ушуну мындай жалпылап бир алайлычы. Бүгүнкү күндө мына ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, мунжу төрөлүп калган, ошондой эле дагы бир кандай себептер менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип калган балдар менен иштеше турган адистер өлкө боюнча кандай? Мисалы сиздер алып атканда, мисалы ошол адистерде таңкыстык байкалган эмеспи? Бизде таңкыстык болуп келген бул убакка чейин. Бирок биз азыркы күнгө алганда биз адистерди бардыгын толуктап алганбыз. Өлкө боюнча бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү борборлору аз эле жерде бар. Бул бизде бар, Жалал Абадта бирөө бар, Чүйдө бирөө бар, Ак Сууда бир бөлүм бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү боюнча бир бөлүм бар. Эми ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендерди мектепке тартуу аракети кандай болууда деп ойлойсуз? Эми сиздерден басып кеткен балдар же болбосо акылы зирек балдар мектепке тартылып жатабы? Мектепке тартылуусу өтө эле жакшы эмес. Биздин азыркы мезгилде көпчүлүк балдар бар үйүндө эле отуруп калган. Негизинен мындайда балдар баа кичинекей мезгилинде атасы апасы жетелеп же көтөрө турган жерде көтөрүп алып барганга мүмкүнчүлүгү бар мезгилде балдарын алып барышат да, мисалы 4-5 класска чейин. Анан уже балданы көтөргөнгө кыйындап калганда уже ата-эне кыйналып баштаган мезгилден баштап көпчүлүк балдар мектепке барбай калышат. Рахмат. Азыр мына ошол жерде биз атайын кабарчылабыз материал даярдаган экен. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй бүлө туурасында. Ошону көрөлү дагы, андан кайрадан майыбызды уланталы. Өлмаз Турсунбаеванын жашоосун 30 адыр аймагынын Кара Дөбө айылында жашагандардын баары билет. Айылдыктар эки майып баласы бар эжедесе жакшы эле таанып калышкан. 31 жылдан бери ушул үйдө күн кечирип келген биздин каарман балдары Мирбек менен Гүлсана Көчкөнбаевтерди канатына калкалап, эч кимге жаман сөз уктурбай, энелик мээрими менен гана чоңойтуп келет. Эч кимден жардам сурабадым. Булар таштагым келбеди, тапшырам деди, эмеге өкмөткө тапшыргым келбеди балам экен. Бауып, 31-ге чыгарып койдум балдарды. Балдардын атасы эки майып бөбөктөрдү көргөндөн кийин эле ата болуудан баш тарткан.
Ошол күндөн тарта эне жалгыз энелик мээрим менен гана балдарды чоңойтууга бел байлап, эч кимден жардам колун сурабай келген. Бирок эне бүгүн каарылыкка мойсунуп, ден соолугу да мурункудай болбой бир топ начарлады. Учурда Өлмөс Турсунбаева өкмөттөн балдар үчүн 5000 сомдон 10.000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алат. Ал эми өзүнө 2800 сом пенсия жазылган. Бирок бир тууган сиңдиси да оорукчан болуп, анын жанында. Каарманыбыз тапкан ташканын жалгыз балдарынын тамагына жеткирип отурат. Эмделик болгондо тамак аш көбүнчө эле булардыкычы. Күчтүү тамак жейт. Ушу продукт эле алып, ушугу эле эме кылбайт. Мен болсо бир көйнөгөм алып кийгенде ичим оорунат. Бир носкием кийбейм булардын эмесин. Ушу толко продукта эме кылып. Ушу анан кийин ушу ооруп калса барып дарысын алабыз. Азыркы мезгилде дарылар кымбат. Ол азыр мына чоңойгонго өчө сыздам эметип бөйрөгө баягындай туз пайда болуп калды. Экөөнү тең. Дал ушул генетикалык түрдө өтө турган дарттын кесепетин бир тууган эжесиңдилер Калима менен Гүлүпа Маматовалар да тартып келет. Экөө тең балтак менен басып калганына бир топ жыл болду. Алардын улуу эжеси да ушундай илдеттен жабыркайт. Чоң эжесинен таркаган муундарынын арасынан да ушул ооруну кайталагандар бар. Айтымдарында тукум куучулук менен берилүүчү бул оору атасы тарапта болгон. Атасынан балдарына калтырган мурасы ушул илдет болуп калган. Биз экөөбүз мынантип шарты жогору жуунуп таранышта суу эмелерден балдарыбыз жаш. Тилекке каршы мындай туугандыктын айынан ар түрдүү илдетке кабылып жаткан фактылар көбөйүүдө. Ош облустук адам репродукциясы борборунан маалымдагандай, жарандарга канчалык эскертүү берилбесин, аларда жакын туугандарын үйлөндүрүп коюу токтобой, тескерисинче өсүү жолунда. Натыйжада алардан төрөлгөн балдардын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелип калууда дешет дарыгерлер. Басалбай төрөлгөн балдар ар кандай аномалиялык өсүүлөр менен тубаса, аномалиялык жетпеген органдар менен төрөлгөндөр балдар көбөйүп баратат. Слабоумие деп коет, акыл эсинин бир жайында болбостугу, ошолордун баардыгы ушу бүт багындай наследственный оору деп коет. Тукум куучу оорулар ушул тууган арасында никеде 2-3 эсе көп болуп атат. Андыктан үй бүлө курууда алдын ала ойлонуштурулуп, пландоо зарыл. Медицина кызматкерлери мындай учур кийинки жаш муундар үчүн өтө коркунучтуу болгондуктан туугандарды үйлөндүрбөөгө мыйзамдуу түрдө тыюу салуу керектигин билдиришет. Мунун эң негизги жолу, чечүүнүн жолу бул багындай жанагы ЗАГС жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө чектөө коюш керек. Ошол жерде багындай заявление жазганда ал ким, тууганчылыгы барбы жокпу деген маалыматты тактап алып туруп, анан ЗАГС берсе. Үй бүлөнү эң биринчи майыптыкка түртө турган тууганчылдык экенин адистер белгилешет. Жаңы үй бүлөдө бул нерсе билинбей калган менен улам кийинки муундардын арасынан ден соолугу тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелип калуусу толук ыктымал. Ошон үчүн генетиктер үй бүлө курууда бүгүнкү күндү эле эмес, эртеңки күндү да ойлоого чакырат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Мына азыр өзүңүздөр да көрдүңүздөр, ушул жакын туугандардын баш кошуусунан улам эки майып ошол мүмкүнчүлүгүнөн чектелген балдар дагы ушул жаралып калыптыр да. Бул дагы бир себеп катары жанатан бери ушул кесиптешим Жусуп экөөбүз дагы бир топ талкууладык эле. Бул боюнча сизде кандай эмелер бар, маалыматтар бар? Сиздерде ушул жакын туугандар баш кошуусунан дагы ушундай жаралган балдар келеби? Бизде bunday көрүнүштөр аябай эле көп. Көпчүлүк эле үй бүлөнүн келген балдарды сурап көрсөң, ата-энелеринен сурап көрсөң, кандайча биз келгенде эле анамнездерин сурайбыз да, эмнеге кандай төрөлдү эле, кандай беременность өттү эле, тууган эмессиңерби деген суроолор бизден көнүмүш суроолор да булчу. Дегенде ушул жоопко биз өкүнүчтүү ар дайым ооба тууганбыз деген жоопту уга алабыз да. Бул дагы биздин көптөн көп бир чоң көйгөйүбүз деп эсептесек болот. Сиз эми ушул адис катары телекөрүүчүлөргө бир карап, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынандай болсо, мынандай болот деп бир кайрылып кетпейсизби? Балким ошол телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жакшы натыйжасын берип калаттыр деп.
Макул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө мына биздин айтып жогоруда да айтылып өткөн көргөнүңүздөр боюнча айтып өткөн боюнча бул туугандар таптакыр үйлөнбөш керек. Бизде баягы кыргызда деле айтылат, курама темир курч болот деген сөз бар да. Бул канчалык алыс болсо, канчалык алыстан алып, алыстан үйлөнгөн болушса, анда балдары дагы ошончолук жакшы төрөлмөк да. А бирок тилекке каршы андай эмес. Алыска кетпесин, кызым жанымда болсун, балам алыстан албасын, тууганымдын, өзүмдүн бирөөнү кармап калайын деген мааниде эле ата-энелер балдары менен биринин тууганы менен биринин баласын үйлөнтүп коюшуп эле кызынын анан аягында келип эле ушундай майып балдар төрөлгөн көп болуп атат да. Ошон үчүн буга да жол бербегенге аракет кылыңыздар. Гениңиздерди тазалаңыздар, алысырактан үйлөнүп, алысырактан кыз алыңыздар демекчимин. Буга кошумчалай кетсем, Жапаржы, ушун менен эле басым жасаганга болобу? Же болбосо кандайдыр бир адистердин, кеп кеңештерин угуш керек, ушуга да токтолуп өтсөңүз, негизинен эле теле көрүүчүлөр жакын туугандар менен эле баш кошуп калбаш керек, ушун менен эле чектелбеши керек, калгандарын угуш керек деген бир оюңузду айтып өтсөңүз. Мен толуктап өтөйүн. Мисалы, тамеки тартуу, спирттик ичимдиктерди колдонуу, ошондой эле наркотикалык заттарды колдонуу дагы менимче таасирин тийгизет. Өтө чоң таасирин тийгизет. Баягы колдонгон спирттик ичимдиктер, наркотиктер, булардын баары токсин, булардын баардыгы ошол жаралып жаткан балага дагы бул да, аябай терс жаман таасирин тийгизет дагы. Ошол себептен бул балдар толук кандуу жаралбай калышат. Энесинин ичинде эле. Кечиресиң, сөзүң бөлүп койдум, Жусуп. Азыр бизде жарнамалык тынуу келип калды. Өзүң билесиң, бул жарнамалык тынуунун укугу аябагана жогору. Биз буга бербесек, биз билесиң. Азыр ошол жарнамалык тынууга убакыт берели, андан ары кайрадан түз эфирде биз маегибизди улантабыз. Ош Бирим телеканалынын түз эфиринде сиздер жаргылчак берүүсүн көрүп атасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде бүгүн биздин темабыз наристенин мужу төрөлүшүнө эмне себеп деген теманы алкаганда сөз кылып атабыз. Эгерде сиздерде буга байланыштуу сунуштар, сын пикирлер же болбосо суроолор боло турган болсо, албетте экран алдында телефон номерлерге байланышка чыгып айтсаңыздар болот. Ал эми биз маегибизди уланталы, Жусуп. Жапаржыга, деги эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн балдардын ата-энесинин мамилеси кандай? Ошол балдарга ата-энесинин мамилеси кандай? Алардын ичинен таштап кетип жатышкандар жокпу? Негизинен жалпысынан алып караганда мындай балдардан баш тарткан ата-энелер бар. Көбүнчө аталары таштап кеткен, жогоруда көрүп өткөндөй аталары таштап кеткен учурлар көп кездешет. А бирок биздин борборго келип дарыланган балдардын ата-энелери таштаган эмес, аларды өздөрү алып келип, ар дайым убагында алып келип дарыланып турушат. Анан ушул ата-энелери таштап кеткен деген маселе жаралып атат да. Негизи ушул ата-энелери таштап кетпеш үчүн, ошондой мунжу бала төрөлбөш үчүн, ушул нерсеге биз жетпеш үчүн ата тараптан кандай эмелер болуш керек? Ата тараптан бул жерде милдети атанын аябай чоң. Мисалы кайсыл мезгилде, мисалы кош бойлуу мезгилиндеби же болсо ол үйлөнгөнгө чейинден башташ керекпи? Кайсыл жактан баштасак? Үйлөнгөнгө чейин башташ керек. Негизинен бул бала жаралганга чейин башташ керек. Үйлөнгөнгө чейин ата дагы, эне дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Алар дагы лечение анализдерди тапшырып, эгер ошондой кокустан вирустар чыгып кала турган болсо, бул вирустардын бардыгына леченияны алып, алдын алып туруп, анан кийин бала жаратканга шарт түзүш керек да. Ошондо гана бизде мындай толук кандуу ден соолугу чың балдар төрөлөт. Да, мен суроом мындай суроо бергим келе жатат дачы. Мына ошол төрөлгөнгө чейин бала майып экендиги белгилүү болсо, аны төрөтпөй коюу маселесине кандай карайсыз? Менин көз карашым бул боюнча түз эле. Төрөтпөй койсо болот. Негизи азыркы заманбап технологиялардын жардамы менен ошо бала боюнда бар мезгилде эле 16-18 айларда эле биз билсек болот да, бул бала толук кандуу жаралдыбы или кичине майыптыгы менен төрөлөт экендигинчи. Ошол мезгилде
карап ата-энесине биздин милдетибиз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Сиздин балаңыз мондой болуп жаралып калыптыр, мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлүп калат бул баланы. Эгер сиздер ошондой бала төрөлбөсүн, биздин балабыз толук кандуу төрөлсүн десеңиз, бул бала сизге андай бала төрөлбөйт, бул майып бала төрөлүп калат деген түшүнүктөрдү беребиз. Эгер аны ата-энеси өздөрү чечишет, мейли өмүр бою ушул баланы, майып баланы мен бага берем десе, анда бага беришет. Бар кээ бир ата-энелер бар, жок мындай бала бага албайм десе, анда төрөтпөй койгонго болот. Мисалы, мен ошол жерде суроо жаралып калды. Алдырып койсо болот деп атасыз, бала эгер ошол мүмкүнчүлүгү чектелген же ошол бир ден соолугунан бир туура эмес жагдай байкалса, ал баланы алдырып салса болот. Бирок экинчи маселе дин жагынан алып караганда, бул бүгүнкү күндө түйүлдүктө пайда болгон наристе бир жан катары саналат. Бир кадимкидей эле биз сыяктуу эле бир жан. Алланын берген бир аманаты дегендей. Мына ошого кыянаттык катары каралып калбайбы деген ой жаралып атат да. Аны алдырып салсак. Мен дин боюнча анча деле мындай жакшы маалыматым жок да, анан медициналык көз караш менен гана мен сиздерге жооп. Медициналык көз карашта демек алдырып салса болот, Анан ошол жерде дагы бир суроо жаралып атат. Бүгүнкү күндө ошол майып төрөлүп жаткан балдар, аларга мамлекет тараптан кандай камкорлук керек? Эмне кылыш керек эми? Аларды же мамлекет бир саясат жүргүзүш керекпи? Ушундай майып балдар төрөлбөшү үчүн эмне кылыш керек? Саясаттар жүргүзүлүп эле келет. Мисалы, поликлиникаларда бизге келген ата-энелерге ар дайым эле биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эле келебиз. Поликлиникаларда ар дайым постоянно эле айтылат, бул лечение алгыла, ушундай балдар төрөлүп калбаш үчүн алдын алгыла деген маалыматтар дайым эле айтылып келет да. Медицина кызматкерлери тарабынан bunday нерселер айтылып эле келет. Айтылып келет, ооба. Айтылып келет, бирок эмнеге аткарылбайт? Бул мисалы кайдыгерлик мамиледе болуп атат да мындай алып караганда. Ал эми ошол баласы, ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген бала төрөлүп калышын билген, ошону өмүр бою карап, ошону карап өзү да жүрөгү сыздаган, ошондой эле баланы да кыйнаган, ушундай жагдайларды билип туруп, ата-энелер эмнеге буга кош көңүл мамиле жасалып атат эмне? Же мындай жүрөктөрүнө тыз эткен бир мындай эме жок, сөздөр жок болуп атабы? Эмнеге ушул нерсеге барып атат да, кайра эле ушул ичимдигин ичип, баягы эле наркотикасын таштабай, же ошо үйлөнгөнгө чейин даярданбай, же үйлөнгөндө аялы кошпой эле экенине карабай, ага копол мамиле кылып дегендей. Ооба, булардын бардыгына кошулам мен. Эмне үчүн дегенде бизде аябай кайдыгерлик өтө көп өрчүп кеткен да. Кайдыгерлик мамиленин негизинде ушул нерселер келип жатат. Эми негизинен эле айтып атабыз жантан бери, коомчулукта бул көйгөй актуалдашып жылдан жылга азайбай көбөйүп атат. Ошону кантип токтотсо болот дейсиз? Таптакыр же азайтуугабы? Бул негизинен ар бир адамдын өз мойнундагы милдети болуш керек да. Ар бир адамдын өз мойнунда милдети болуп, ар ким өзүнө өзү кам көрүш керек. Өзүнө өзү кам көрүп, ошол аялына өз убагында кам көрүп, өзүнө мисалы атасы да аялына өз убагында кам көрүп, өзүнө өзү өз убагында кам көрсө, ушул нерселер болмок эмес да. Мисалы алганда мына миграция деп эле акча жашоо деп эле азыр көбүнчө эле ошого эле көңүл буруп калдык дагы, кийинки нерсебизди эч ойлогон жерибиз жок да. Ошого азыр кийинкибизди ойлошубуз керек болуп атат да. Мисалы акча деп жүрүп эле ден соолугун да карабайт, келе болочокто төрөлө турган баласын дагы убагында медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турбай ушул акыбалга келип дагы мени ойлондуруп аткан бир маселе, мына ошол биз айтып аткан мунчу төрөлгөн балдар эми бойго жетип баш кошсо, үйлөнсө, алар дагычы, алардан да ушундай тубаса майып балдар төрөлүшү мүмкүнбү? Эми бул мындай да, генетический оорулар деп коет. Ал генетический оорулар булар тукум куушат. Ал эми бизде негизинен азыр ДЦП деп балдардын шал оорусу аябай көп. Ошол оорудан негизинен толук кандуу балдар деле төрөлөт. Мисалы ошол ДЦП менен ооруган балдар, ошо жакшы нерсени айттыңыз. Аларды калыбына келтирсе болобу? Мисалы көп деп атасыз да. Бүгүнкү күндө чындыгында андай учурларды көп кездештирүүгө болот. Аларды айыктырууга болобу?
аларды операция жолу мененби же болбосо ошол массаж жолу мененби кандай кылып кылсак болот? Биз массаж жолу менен дагы, операция жолу менен дагы бул балдарга жардам бере алабыз, бирок толук кандуу айыктыра албайбыз. Мисалы басышы мүмкүн. Басып кетиши мүмкүн. Кээ бирлери жогоруда эле айтып өтпөдүмбү? Таптакыр бизде келет балдар мындай тетрапарез деп коет да, колу буту дагы иштебейт, эч нерсе кармай албайт, тура албайт, бир гана жаткан акыбалда да. Ошондой балдар мүмкүн отуруп калат. Мүмкүн бирдеменин жардамы менен, ходунок же болбосо балдактардын жардамы менен алар басып калышат. Анан дагы менде бир суроо. Бир жолу мүмкүнчүлүгү төрөгөн эне кийинки жолу дагы мүмкүнчүлүгү чектелген бала төрөйбү же кандай? Буну биз айта албайбыз. Экинчи жолу төрөбөйт деп. Экинчи жолу деле дарыланбай эле, экинчи жолу деле ошол эле акыбалы менен төрөй турган болсо, ошондой баланы төрөп коюшу толук мүмкүн. Эми мына жерде бир маселе туулат да. Мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдарды, аларга билим беришибиз керек. Эми мүмкүнчүлүгү чектелип калды деп эле аларды баягыдай коомдон сырт кабыл алып койгон туура эмес. Мына ошолорду билим берүүгө, же болбосо ошолорго бала бакча уюштуруп, ушундай маселелер кандай жүрөдү? Бүгүнкү күндө Ош шаарында барбы бала бакча? Менин билишиме караганда жок. Ош шаарында бала бакча жок, бирок ошол акыл эсинен кичине акыл эси аз балдарды мектеби бар, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын атайын бала бакчасы, мектеби жок. Бирок бул балдар азыркы биздин көз карашыбыз боюнча инклюзивный образование деп айтып атабыз. Бул балдар ошол эле биздин ден соолугу чың балдардын арасында окуп билим алыш керек. Бизде байланыш бар экен түз эфирде. Урматтуу Урмат, көрүүчү, сурооңузду узата берсеңиз болот. Саламатчылык. Assalomu alaykum, sizди угуп атабыз. Суроом бар эле мени. Айтыңыз. Эже бизде бир кыз бар, жашы 7-де. Бирок баспай жүрбөйт, сүйлөй албайт. Бирок жаштыгында албай болбогон, больницага чыкканда ушул белинен суу алып коюшкан экен. Ошол кызды давалсак болобу, сиздер менен кантип байланышсак болот? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Сурооңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Төрөлгөндө жакшынакай эле төрөлгөн экен, суроо түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Суроо бул бала бул нейроинфекция деп коет да. Нейроинфекция, мисалы менингит же полиомиелит, ушундай нейроинфекцияларда бул балдар кичинекей мезгилинде ооруп калган болсо, бул мээнин сезгениши, нейроинфекция бул мээнин сезгениши, ошонун натыйжасында бул балдар ушундай акыбалга түшүп калышат да. Бул бизге кайрылсаңыздар болот. Ош шаарында жайгашкан биздин борбор. Балдарды калыбына келтирүү борборуна, эгерде сиздерге мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Ош биримге деле кайрылып, ошол эжекенин телефон номерин алсаңыздар болот. Ал эми мына жерде айтып атат да, аларды калыбына келтирсе болобу азыркы суроо боюнча? Жогоруда айтып өткөндөй, булар деле толук кандуу калыбына келбейт. Дагы бир суроодачы, эжеке. Мына ошол ондой балдарды тубаса болуп төрөлгөндөрдү же болбосо жашына болуп эле төрөлүп, андан кийин кандайдыр бир психологиялык жактан ооруга чалдыккан балдарга кандай көмөк кылып аларга жардам көрсөтсө болот деп ойлойсуз? Өз убагында ошол мисалы азыр мен жогору айткандай нейроинфекция, буну дагы өз убагында больницага кайрылып, өз убагында дарыгерге кайрыла турган болсо, бул оорулар толук кандуу айыгып кетишет. Анан кийин баягы бул жана биз айткан, биздин тилибиз боюнча айтканда, бул осложнениясы да. Ошол нейроинфекциядан кийинки калып калган калдыктары, осложнениядан кийин калып калган калдыктарда булчу ошонун себеби, ошонун негизинен бул балдар ошол акыбалга түшүп калышкан. Анан ушул жерде жанагы сурообуз улайды. Алардын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын же болбосо ошол мунжу төрөлүп калган балдардын билим алуусуна бүгүнкү күндө кандай кыйынчылыктар бар? Мисалы биздин Ош шаарын ала турган болсок, биздин Ош шаарында шарттар каралган эмес, мектептерде каралган эмес. Кандай шарттар? Мисалы ошол балдар пандустар курулган эмес, ошолор чыгып же коляска менен жүрүш үчүн, өйдө басыш үчүн ушундай шарттар негизинен жок да. Абай, бизде телекөрүүчү байланышка чыгып жатыптыр. Кабыл ала.
Болобу. Урматтуу эле көрчү, сөзүңүз, сурооңузду узатып берсеңиз болот. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу эле көрчү, сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Угатабыз, саламатсызбы. Менин суроом сиздерге берейт элем, эдеге лично берейин элем. Мен Ош шаарынан чалып атам да, мына Ош мэриясынын арт жагында атайын ушу больница бар да. Баса албагандарды ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин. Ал жерге эми ар кандай ситуация менен барышат. Колунда барлар барат, жоктор барат. Эми баары тегиз эле колунда бар адам эмес да. Менде однажды ушундай случай болду. Ошол жерде врачтар иштегенде нагыл эле бизден мактап сураганда, биз эми ачтабыз көргөн барсакчы. Ошого сиздин мына эжеке врач экен, көз карашыңыз кандай ушул нерсе? Ушул нерсени жеткизе аласыздар ошолорго айтып, ушундай нерсени токтотконго. Ушуну билейин деген болчумун. Чоң рахмат. Сурооңузга терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи бүгүнкү күндө ошол байке айтып аткан жерге ошондой эле өзүңүздөрдүн ишканаңыздарда кызмат көрсөтүү кандай болуп атат? Биздин борбордо кызмат көрсөтүү бардыгы акысыз. Бул бизге келген балдардын бардыгы акысыз эле ден соолугуна кам көрүшөт. Ал эми ошол тиги мэриянын арт жагында дейт, ошол жакта атайын ошол борбору бар дейт. Жакшы баса алган балдарды кабылына кетирип ошол. Бул мен буга бир аз өз карашым туура эмес болуп атат. Эмне үчүн дегенде андай мэриянын аркасында мурун болгон, мурда болгон, мурунку биздин борбор мурун ошол жакта жайгашкан экен. Кабылына кетирүү борбору мурда ошол жакта жайгашкан экен. Бирок бул 10 жылдан ашык убакыттан бери биз бияка көчүп келгенибизге ошондой убакыт. Сиздер да акча албайсыздар? Жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, балдарды кабылына келтирүү борборуна келип, эгерде сиздерге кандайдыр бир жардам керек болуп турган болсо, кайрылсаңыздар, бардыгы акысыз, мамлекет тараптан ошол каржыланат экен, акысыз пайдаланууга сиздерге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бизде дагы бир байланышта телекөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы рахмат. Менин балам чөткө чыгып деп калды да, аябай эми шокто. Врачтар гиперактивный задержка речи деп диагноз коюшту да. Ошону кандай кылсабыз лечение алдык. Бүт эмеси жакшы, акыл эси баардыгы жакшы. Ошо только задержка речи болуп атат. Анан дагы бир түрү обычный садиктерде карай албай атышат, да шок депчи. Кандай садиктерге алып барса болот? Кеңешиңизди айтып коесузбу? Биздин Ош шаарында мындай садиктер жок, негизи особый балдарды караган садиктер жок. Ал балдар деле ошол обычный эле садиктерге барышы керек. Эми андай садиктер жок болгондугуна байланыштуу ошондой садиктер, өзү обычный эле садиктерге барыш керек да. Сиздер кандай жардам бере аласыздар балдарды кабылына келтирүү борбору катары? Бизде бул жерде азыр невропатологдордун гана жардамын бере алабыз. Биз негизинен биздики мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, кыймыл аракетине мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды карайбыз. Чоң рахмат. Мындан ары дагы суроолорубуз бар мына жерде. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди мектептерге тартуу аракети кандай болуп атат? Аларды мамлекеттик деңгээлде аларды окутуп алуу, аларды билимдүү кылып алуу боюнча бизде аракеттер көрүлүп атабы? Аракеттер көрүлүп атат, бирок канааттандырарлык аракеттер көрүлүп атат дегенден алысмын мен. Мисалы кандай кылыш керек? Мисалы ошол эшиктин алдына эле пандус коюп койгон менен эле чектелеби же дагы кандай бир шарттар карашыбыз керек аларга? Жок, мисалы пандус биринчи очередь пандус болуш керек. Анан дагы бул балдар мындай толук кандуу отура да албаган балдар бар да. Ошол хотя бы ошол класстарга ошол балдар үчүн бир мындай специальный столдор болот. Булар отура турган. Ошондой столдор коюлса, басып жүрө турган, кармап басып жүрө турган коридордо тирөөчтөр коюлса, ошолдо дагы мындай кыйла жакшы болмок да. Буларды ошол же өздөрүнчө бир атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектеп курулуусу кажетпи, же болбосо кичине өзүнүн аракети бар, кичине акыл эси тетик мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимки эле катардагы окуучулар катардагы эле мектептерге берсек болобу? Катардагы эле мектептерге, катардагы эле балдар катары көрүшүбүз керек. Булар деле балдар, булар деле ошол обычный эле
биздин балдарыбыз толук кандуу балдар кандай болсо, бул балдар деле ошондой балдар. Бир гана булардын мүмкүнчүлүгү, кыймыл аракетине мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошон үчүн буларды деле ошол эле балдардай карашыбыз керек. Ошол эле балдардай окутушубуз керек. Ошол эле балдарга кандай мамиле жасасак, буларга дагы ошондой мамиле жасаш. Мына ошол балдарга мына өзүнчө бир кам көрүшүбүз, же болбосо кандайдыр бир өзүнчө башка мамиле жасаганыбыз бул балдардын психологиясына таасир этпейби? Албетте этет. Ошол балдарды биз деле ошол ден соолугу чың балдардай эле караган болсок, бул балдар дагы өздөрүнүн стимулун жогорулатышат. Мен деле ушундай баламын, мен деле ушундай нерсеге жетишишим мүмкүн, менин деле мүмкүнчүлүгүм бар деген стимул пайда болот. Мына ошондой жакшы жылуу сөздөр менен анын оңол ушуна калыбына келишине аз да болсо салым кошсо болот экен дейм. Албетте. Анан ошол жерде дагы бир суроо турулат. Алардын бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алган. Саламатсызбы, урматтуу төрөгөчү, сизди угатабыз. Сурооңузду узата берсеңиз болот, урматтуу төрөгөчү. Алло. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Кандай жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Алло. Эжеке угатасыз, саламатсызбы? Мен сиздерге суроо берейин дедим эле. Бериңиз, келиңиз. Оногу мен карашуудан чалып жатам, угулуп атам, угулбай атам. Угатабыз. Мен да 6 жашар неберем бар да, 6 жашар. Ошо ДСП деп диагноз коюлган. Анан ошону азыр ошо сиздердин больницаңыздарга жаткызабыз десек, эч алып жаткан адам жок болот. Ошого атасын алып жатсын деп, эмактак атасы алып жатышка мүмкүнбү? Уруксатпы ошондойго? Атасы деп атабыз. Атасы алып жатсын. Атасы макул. Жаш баласы бар колунда. Рахмат. Эжеке, сурооңузга рахмат. Эгер атасы алып жатканга мүмкүнчүлүгү болсо, атасы менен келип жата берсе болот. Ал эми өзү атасы дагы келбей эме кылса, сиздерди атайын карап жатуучу эмелер барбы, тарбиячылар дейли? Бизде тарбиячылар бар, бирок алар күндүзү гана карашат тарбиячылар, а түнкүсүн алар иштешпейт. Ошондуктан бир адам сөзсүз түрдө бир жанында коштоочу болуш керек. Анан кийин алардын учурда орун барбы сиздерде, мисалы? Келди дейли, карасуудан келди, жаткызганга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Деги эле сиздерде ошо борбордо жетиштүү орун канча балага ылайыкташтырылган? Канча адамды камсыздай аласыздар? Биздин борбор 70 орунга ылайыктуу. Биз ошол эгер шаардан келип кеткендер болсо, үйүнөн күнүнө барып келип эле лечение алышат. Ал эми региондордон келгендер бизде жатып лечение алышат. Сиздер кайсыл аймактардан ушул кабыл аласыздар? Мисалы, эмеңиздер бар да? Биздин статусубуз шаардык, Ош шаардык деп айтылат, бирок биз бүткүл түштүк регионун тейлейбиз. Түштүк боюнча сиздерге кайрылса, эч кандай маселеси жок. Маселе жок, баарын кабыл алабыз. Анан кийин учурда ушул кандай жол менен ушул бул көрүнүштү такыр токтотуп алсак да, бир жоюуга бир салым кошо алабыз да? Эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Башынан баштап бир андай жүрөккө тие турган сөздөр менен бир мисал менен келтирип бериңчи, мисалы. Жакындар үйлөнбөй эле сөйбөй мындай. Мисалы баягы эле айтып өткөн инфекциялар, лечение алгыла, учетко тургула, дарыгердин көзөмөлүндө болгула убагында, планировать эткиле беременности тоже. Анан кийин дагы туугандар эч качан үйлөнбөгүлө. Мен мына бир случайды айтып өтөйүн. Жакында эле болду, бул бизге бир ата-эне келди. Атасынын карындашына кызын келин кылып берген. Өзүнүн карындашына кызын келин кылып берген да. Өзүнүн карындашына кызын келин кылып берген. Бул жерде ал сүйлөшүп отурганда, ал анамнезин сураганда, бул келин 5ти төрөгөн, 2 баласы чарчап калган, азыр 3 баласы бар. 3 баласы тең, бул инвалид. Бизде 3 баласы тең көзөмөлдө бизде дайыма келип лечение алып атышат да. Ушундай случайлар болбош үчүн туугандарыңыздар менен үйлөнбөңүздөр. Рахмат. Мына ушул жерде токтотуп турган дагы бизде байланышта телегөрүүчү бар экен, ошону кабыл алалы. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Алло, саламатсызбы. Жакшы, рахмат. Менин кайнысиңдим бар да, ал 7 жашта. Бирок аны биз инвалидный документ кылганы бизде возможность болбогон да. Кайненемин
мындай колунда жок да, пулу жок айткандачы. Анан документ кылдырган эмеспиз да. Инвалид документ кылдырган эмеспиз. Ошону биз документти кандай кылып пенсияга чыгарсак болот. Анан кийин бул сүйлөбөйт дагы, баспайт дагы да. 7 жашта. Өзү тамак берип, өзү жедиребиз, өзү жебейт дагы, өзү неме кылбайт дагы. Чоң рахмат. Биз өзү памперс тутуп карайбыз да, бул кызычы. Чоң рахмат сизге, сурооңузга чоң рахмат. Менимче ошол жөлөк пул маселеси боюнча айтып бердик, окшойт э? Бул жерде мен мындай түшүнүп бере кетмекчимин. Сиздер сөзсүз түрдө Ош областтык больницасынан же болбосо бизден лечение алып жатып чыгыш керек. Анан бизден выпискабыз керек. Чыгаруу чыкканда биз кагаз беребиз, ошол выписка керек. Ошол выписканын негизинде булар жана социалдык бөлүмгө барып кайрылышып, ошол жактан анан кийин жөлөк пул алганга документ даярдаса болот. Рахмат. Азыр биз эми бир аз маекти да токтотуп туралы, анткени алдыда жарнамалык түрмөк бар. Мына ошол жарнамалык түрмөккө кезекти берели. Анан ары кайрадан түз эфирде маегибизди улантабыз. Эгерде телекөрүүчүлөрдө да суроолор боло турган болсо, бизге байланышка чыгып суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биз сиздердин сурооңуздарга адистен толук кандуу жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Сиздер Ош Перим телеканалынын ошондой эле анын жаргылчак берүүсүн көрүп атасыздар. Биз түз эфирдебиз. Азыр бизге ушу атайын СМС аркылуу телекөрүүчүбүз кат жолдоп тур. Анда айтылат, жана айтып өтпөдүкпү? Ошол биздин энелерибиз, ошол биздин аталарыбыз миграцияга барып, ошол жактан бир кандай терс ушундай балдардын жаралуусуна себеп болот дегенчи. Мына ошого бир түшүндүрмө киргизип кетсеңиз. Ал жактан биз жакшы эле келет, ал жакка барып Кыргызстанга караганда жакшы кароодон өтөт дегендей бир ошол. Негизден эле бул көрөрманыбыз биздин сөзгө түшүнбөй калган окшойт. Толуктап өзүңүз ошол боюнча айтып өтсөңүз. Мисалы бизге келген ата-энелерден сураганыбызда, алар айтат да, өз убагында көзөмөлдө болдуң беле, качан кайсы айдан баштап көзөмөлгө турдуң эле деген суроолорубузга биз көбүнчө 7 айга чейин Россияда иштеп жүргөмүн, анан кийин ал жактан учетко турган эмесмин, көзөмөлгө турган эмесмин, анан бул жакка 7 ай болгондо, 8 ай болгондо келдим, келгенден кийин эле төрөлүп калды, айына жетпей калдым, ал жакта эмне иш кылдың десең, оор жумуштарды иштеп жүргөндүгүн айтышат да. Ошонун себебинен дагы бул айына жетпей төрөлгөн балдардан дагы бул оорулуу балдар төрөлүп калат. Демек, телекөрүүчүлөргө биз айтып өтөлү. Эжекенин айтканына караганда, ошол Россияда деп эле, жалпы эле ошол миграция агымына агылып, ошол кайсы мамлекетке барбайлы, ошол жерде оор жумуштарды иштеп, мисалы ошол кош бойлуу учурунда оор жумуштарды иштеп, мына ошонун негизинен дагы ушундай айына жетпей төрөө же болбосо ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды төрөө дегендей маселе козголот деген нерсени айтып атат. Биз буну туура түшүнүшүбүз керек. Ал эми мына ушул убактыбыз дагы аягына келип жетейин деп калыптыр. Менимче саналуу гана убакыттар калыптыр. Мына жерде бир 10 минутка жетпеген убакыт. Мына ушул убакыт аралыгында биз ушул аягында суроолорду узаталы. Жусуп. Жеке, деги эле ушул сиздердин борборуңуздарга колдоо көрсөтүүнү каалаган мекендештериңиз болсо, эмне жардам кылса дейсиз? Ошолор кандай жардам көрсөтсө болот? Же болбосо балдар үчүн кандайдыр бир буюмдар зарылбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Биздин борборго азыркы мезгилде көйгөй болуп турган бизде суу процедурасы жок. Жакында ар бир балага үй бүлө коомдук фонду бизге жардам көрсөтүп, ушул суу процедурасын ачып беребиз деп ар түрлүү кайрымдуу концерттерди, кайрымдуулук иштерди жүргүзүп жатышат. Ошого дагы өздөрүнүн көмөгүн көрсөтсө болот, ошол суу процедурасын ачканга. Азыркы биздин биринчи көйгөйлүү маселебиз ошол. Анан кийин биздин борборубуздун эскилиги, жогоруда айтып өткөндөй эле, аппараттарыбыздын эскилиги жеткен. Бизде
мен ойлойм мындай чоң мүмкүнчүлүгү бар адамдар, мекендештерибиз көп эле ушул аппараттарды алганга жардам берсе болот бизге. Жана дагы биздин борборубуз өтө эски, уже 55-жылы салынган экен. Биз көпчүлүк ремонтторду жүргүзүп келебиз. Ошондо дагы баягы эскинин иши эски болуп, бир жерин эсин кетет дегендей болуп, бир жерин жамасак, бир жери түшүп калаган учурлар болуп атат да, ошондой жардамдарды көрсөтсө да болот. Мына ушул жообуңуздан менде дагы бир суроо жаралып калды. Негизи ушул имаратыңыздар эски болсо, бүгүнкү күндө ошол мэриянын балансына караган имарат, башка имарат караштырып берүү боюнча кайрылдыңыздарбы? Биз кайрылганбыз, башка имарат боюнча деле, капиталдык ремонттор боюнча деле кайрылганбыз, бирок бизге азырынча жооп боло элек. Канча болду мисалы кайрылганыңыздарга? Биз көп жылдан бери эле кайрылып келебиз. Көп жылдардан бери. Демек, эртең мэриянын ишин какалап барсак тура эле болот, ушундай эмне. Анан кийин ошол көбүнчө бүгүнкү күндө сиздер балдарга кандай жардамдар керек? Ошол мекендештер тарабынан же болсо балдар толук түрдө ошол ата-энесинин камкордугунда гана болуп, баларга анчейин деле жардам керек эмеспи? Бизге келген балдардын бардыгысы эле толук кандуу ата-энесинин камсыздыгы менен келген балдар келишет бизге, бирок арасынан бар андай жардамга муктаж ата-энелер дагы бар. Мисалы ошолорго эмнелер керек дейм да? Аларга каражаттар, буюмдар, оюнчуктар алып берсе болот. Чоң рахмат. Мына ошентип бизге берилген да убакыт аягына чыгып атат да, мына ушул темабызды жыйынтыктасак эже. Жана сиз айтып аттыңыз эле, жакшы баштадыңыз эле, телекөрүүчүбүз байланышка чыгып ушул жообуңузду токтотууга туура келди эле. Дагы биз мына ушул нерсеге кептелип калбаш үчүн, мына ушул чоң көйгөйдүн актуалдуулугун азайтыш үчүн, көрсөткүчүн төмөндөтүш үчүн биз дагы эмне кылышыбыз керек? Жана сиз айттыңыз, жакын туугандардын үйлөнүүсүн токтотушубуз керек дагы. Туура жолдо жүрүшүбүз керек. Туура тамактанышыбыз керек. Мисалдар менен айтып бересиз, жана бир сонун мисал келтирдиңиз эле, дагы бир мисал келтирбейсизби? Мисалы, тамеки чексе, балдары кандай болуп калышы мүмкүн? Тамеки чексе, бул тамекиден бөлүнгөн никотин бул уу, бул баланын мээсин жабыркатат. Мээси жабыркагандан кийин ошол бала бардыгы биз мээден зависит этет да. Ошон үчүн ал бала обязательно жана гиперактивный деп да бирөө суроо берип кетпеди. Ошол гиперактивный балдар да ушул токсиндердин негизинен төрөлөт. Мына эжеге, мына ошол мүмкүнчүлүгү чектелген ымыркайлардын мынча төрөлүшпөш үчүн болочок энелерибиз сөзсүз түрдө эле кош бойлуу учурунда гана өзүнө кам көрүш керекпи же ага чейин деле кандай кам көрүш керек? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Кош бойлуу болгонго чейин кам көрүш керек. Кош бойлуу болгондо эмес, кош бойлуу болгонго чейин алар толук кандуу. Так айта алчы, кандай кам көрүш керек? Ошону айтайын деп баштаганмын. Толук кандуу алар тамактаныш керек. Туура тамактаныш керек, туура жолдо жүрүш керек. Азыркы биздин энелерибиздин мен айтып өтсөм жаңылышпайт болушум керек, 70-80% аз кандуулук менен жабыркашат. Ошол аз кандуулуктун алдын алыш керек. Этти үзбөй жеш керек, витаминдерди үзбөй жеп туруш керек. Ошондо балдар аз кандуу энелер дагы булар толук 9 айга чейин баланы көтөрүп жүрө алышпайт. Ошол энелерден дагы ошол 7 ай, 8 айда балдар төрөлүп калышат. Ал эми үй бүлөдөгү мамиле, кош бойлуу кезиндеги үй бүлөдөгү мамиле боюнча кичине токтолсоңуз. Үй бүлөдөгү мисалы үйдөгү мейли аялына кол көтөрбөсүн, аялын урбасын, бирок үй бүлөдөгү уруш жаңжал балага кандай таасир этет? Өтө чоң таасирин тийгизет. Уруш жаңжал болгон жерде уже эне уже стресс болуп баштайт да. Стресс бардык нерседен, оорулардын эң башкы нерсеси бул стресстен келип чыгат да. Стресс болуп сыгылган сайын бул бала эненин ар бир кадамын сезип турат да. Ар бир сүйлөгөн сөзүн кандай мамиле жасап атканын ушу түйүлдүк болгондон баштап сезип турат. Бул дагы терс таасирин тийгизет. Чоң рахмат эже. Чоң рахмат эже. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып калды. Негизи бул теманын үстүндө биз балким бул 2,5 саат убакыт аздык кылаттыр, балким бир күн дагы пикир алышсак, ошондой эле
адистер менен маектешсек дагы аздык кылат. Себеби бул учурда эң оорчундуу көйгөйлөрдүн бири катары саналып атат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын ушул өзүңүздүн алтын болгон убактыларыңызды бизге бөлүп, ушул телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалымат берейин, телекөрүүчүлөргө бир туура түшүнүк берейин деп келгендигиңиз үчүн чоң рахмат. Bundan кийин да бизге келип туруңуз, биз менен тыгыз байланышта туруңуз. Эгерде сиздерге теленин кереги болуп калат болсо, биз дайым кызматта. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз наристенин мунжу төрөлүшүнө эмне себеп теманын алкагында студиябызга кыймыл таяныч тутумунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугуна калыбына келтирүү борборунун жетекчисинин орун басары Асылбекова Жыпар Төлөнбаева эжекебиз чакырганбыз. Бизде студияда болду. Сизге терең ыраазычылык. Ал эми сиз менен коштошобуз. Азыр биз кезекте бир хадиске берели. Телекөрүүчүлөрүбүз жакшы бир хадис. Эмесем алдыда телекөрүүчүлөрдү хадиске назарларын хадиске чакыралдаган, анан кийин эжекебиз узаталып, кайрадан түз эфирде биз Жусуп экөөбүз жолугушмакчыбыз. Ибн Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин баяндайт. Периштелер силерден мурунку үммөттөрдөн бирөөсүнүн жаны чыккандан кийин андан жакшылык иш кылдың беле деп сурашат. Жок деп жооп берет ал адам. Периштелер эстегенге аракет кылып көр дешти. Ал адам мен адамдарга карыз берип, андан кийин карыздарды топтогон кишилерме оор абалда болгондордун карыздарын кийинкиге калтырууну, узак мөөнөтү барларга дагы жеңилдик берүүлөрүн буйручумун деди. Улуу жана улук болгон Аллах ал кулумдун күнөөлөрүн кечиргиле деп буйруду. Негизи бул теманын үстүнөн жана жогоруда айтып өткөндөй, балким көп убакыт талкууласак болот эле, бирок эфирдеги убакыт деген убакыт экен, ошентип аягына келип калды. Эми биз жыйынтык чыгарсак, биз канткенде бул көрсөткүчтү төмөндөтөбүз деген суроо. Абай, негизинен өзүң айтып кеттиң, бүгүнкү көрсөтүүбүздө жетиштүү гана сөздөр айтылды. Ошондой болсо да, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кайрадан эсиңиздерге салып кетчү нерсе, мына ошол адисибизден айткан кеп кеңештерини ар дайым эсиңиздерде тутуп, ар дайым ушул нерсени эске алып жүрүңүздөр демекчимин. Ар бириңиздер мына ушул балаңыздардын, келечектеги наристелериңиздердин, келечекте сиздердин жолуңузду, сиздердин тукумуңуздарды улоочу балдардын ден соолугуна кам көрүү үчүн биринчиден жакын туугандар баш кошуудан алыс болуш керек экен. Ошондой эле экинчиден ар бирибиз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек экен. Үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин дагы. Мисалы мырзалар деле, айымдар деле бул баскычты сөзсүз түрдө өтүш керек. Канын тазала деген, канын тазала деген нерсе бар. Мына ошол учурда спирттик ичимдиктерди колдонбой, жакшы адал тамактарды жеп, арамдан алыс болуп дегендей, мына ушундай нерселерди туура сактасак, ошондой эле аялыбыз кош бойлуу кезинде биз аларга жакшы мамиле кылып, алардын көңүлүн көтөрүп, аларга болгон бир суй урматыбызды көрсөтүп, алардын ушул жан дүйнөсү бир жыргатсак, мына ошондо аялдын бардык оюнда болуп жаткан нерселер балага таасир этет экен. Мына ошол нерселер болбойт деп биз сиздерге айтып кетмекчибиз. Мына ошол нерседен алыс болушубуз керек экен. Негизинен эле Абай, бул бир гана үй бүлөдөгү балдардын төрөлүшү бир гана аял затына гана эмес, эркек кишине да чоң таасир этет экен. Чоң рахмат. Мына ошентип биз эфирибизде жыйынтыкталып, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен 2,5 саат бою жаргылчак берүүсүнүн түз эфиринде мен Абай Нурбалишевиков, ошондой эле кесиптешим Жусуп Кошматулу болду. Буюрса, мына ушул эфирде сиздерге кандайдыр бир жакшы маалымат бере алган болсок, эгерде ушул араңыздарда бирөөңүздөргө бир ушул бүгүнкү эфирибиздин пайдасы тиген болсо, биз чын дилден кубанычтабыз. Ошондой эле ар бириңиздердин ден соолугуңуздар, ошондой эле келечектеги наристелериңиздердин ден соолугу биз үчүн маанилүү, биз үчүн өтө чоң жоопкерчилик десек болот. Ошондуктан ар бирибиз наристелерибиздин жакшы, толук кандуу ден соолугу чың, 6 сан аман болуп төрөлүшүнө аракетибизди кылалы. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.